Муну каяктан алып келдиңиз, Тынчтык байке? Эмне максат менен алып келдиңиздер? Чогушту. Муну негизги алып келген максат биринчи интернеттен карап көрүп, анан ушу көбүнчө мал бага алсаң ушу канаттуулардан аралаштырсакпы деп, анан негизи чүй жактан сүйлөшүп көрдүм. Балапандардын июнь айында чыгат. Интернеттен карап отурам. Оштук туугандар бизге караганда көбүрөөк багышат экен. Өзбекстандан алып чыгышат экен да. Анан кишилер менен телефон менен баарлашып калып барам. Ушунда нарынга багат элем. Бир 2 айлык болуп калгандан ал чоңоюп калгандан деген. Туугандарды Бишкекке алып келип беришти. Анан Бишкектен бери алып келип багып атам. Уже 1 ай болду. 1 айдан өтүп калды багып атканда. 2 айлык деп алып келгем. Бул 2 айлыгын гана сатып келдиңиздер, туура? Канча сомго сатып келдиңиз? 20 миңден алдым, бирөө 20 миң сомдон болду да. Анан буюрса быйылкы кышта шартын түзөп багып көрсөк, биздин климатка ылайыкташтырып көнүп калса, анан санын көбөйтүп жайылтсак да. Эң негизгиси эле мунун эти дары көп ооруга дарычылык. Мисалы сахарный диабет, давление, жүрөк кантысы көп экен. Интернеттен карап отурсам, анан суук жерге болобу десем, Россиянын суук жерлеринде деле багышат экен мунучу. Шартын түзөп койсочу. Анан бизде деле кантип болбосун. Альтернативный источник кылып малга кошумча алып багып көрөлү деп атам. Быйыл кышында эгер көнүп жакшы чыкса, санын көбөйтүп, баасын арзаныраак кылып элге жайылтып деген максат ошол да негизгиси. Бул канча айда бир туйт экен? Булар эми негизи 1,5 1 жыл 3 ай, 1 жылдан кийин туйт дейт, бир 70-80ге чейин деп жүрөт. 1 жылда, Биздин шартта бир 40-50 туз берсе деле анан инкубаторго аштыртып, анан көбөйтсө болгудай да. Булар канча жапайылар өздөрү басат экен, булар баспайт дейт да. Булар өздөрү баспайт бекен? Өздөрү булар инкубаторго чыгарылганга баспайт экен. Кайрылы ошо жумурткаларынан инкубаторго чыгарып, анан жайылтсам деген ой, тилек, максат бар да. Анан канаттууларында мындан да башка түрлөрүн алып келип көбөйтүп, окуучуларга, балдарга баягы көргөзмө сыяктуу зоопарк. Мунун кекиртегин кандай кылып атасыз эми? Эмне жейт экен, эмне ичет экен? Кекиртеги булар арпа, буудай, анан жүгөрүнү тробилкадан өткөрүп, майдалап. Анан бири 3% чөптү да туурап, ошону аралаштырып, анан көөлөп. Эртең менен түштө кечинде 3 маал берип атам, анан түшкүсүн 1 маал суу ичишет. Булар өздөрү көлөмү чоңураак болгону менен мындай топуктуу келет экен. Эрки үндүктөргө болбойт экен. Үндүктөр баягы кулам жей берет эмес. Булар бир тое жеп алат экен да бүттү жебейт экен. Баштарын көтөрүп, дагы бир басып эле жүрүшөт. Анан түшкүсүн 1 маал суу ичишет. Кечкисин берсең суу ичишпейт экен бүткө. Канча суу ичет? Мен азыр могул экөөнө бир 7-8 литр ичип атат экөө бири. Экөө бириге, 1 маал бергенде. Кыял жоруктарын айтсаңыз, кыял жору кандай болот? Булар чоңойгондон билинбес, азыр булар балапанда 3 айлыкта. Анан балам экөөбүз сен беребиз, көбүнчө мен берем, анан келгенде эле сөйкө, очки, топчу, жылтылдак эмелерди чокуйт экен да. Чоңойгондорунан байкаш кетмес, шап жүгүп алат экен да. Бирок мындай характерлери жок. Эртең мененкисин кепеге жатат, анан чыгарганда канаттарын көтөрүп бийлейт экен буларчы. Айланып, канаттарын көтөрүп айланып бийлеп. Эртең мененкисинби? Ошондой жерлер мен кепеден чыгарам туруп эле, анан экөө тең эле айланып бийлейт да. Бийлеп. Менин жаныма келип алып айланышып, бизге жем берет эме дегендей акча. Чоочун кишилергечи кандай мамиле жасашат экен? Күн көрүн адам менен. Чоочун кишилерди көргөндө мындай кетенчип кеткен. Качып артка басып качып, мындай чочуркайт экен булар делечи. Бала мен күнүгө жем суусун бергенге буларга жакын болуп калдым да, ошон үчүн. Мен кирсем эле, мени ичит да, кирсем эле жаныма келет, суу берет, жем берет депчи. Ошо менен туруп атат. Бул азыр экөөдө атпайсызбы? Экөө бир эркек бир ургач да? Мен тиги сураштырсам баккандардан бир 6-7 айынан кийин аны билинет дейт. Эркектердин жүнү кара, ургачылардыкы боз болот дейт да. Азыр айырмасы деле билинбейт буларды. Келгенден бери туйду элек да. Жок, эндиги жылы туйт да. Буюрса багып климат шартка көнсө, анан жумуртка тууп таштаса, инкубаторго чыгарып көбөйт. Мен келгенде эле бага жем берет деп келе берет. Ат койгон жоксуз буларга? Ат коюп чакырып алат го башка жактагылар. Кийин чоңойгондо эле бир ат коюп алсак.
Ya бул канча метр чоңойгондо канча метр болот экен бийиктиги? 2,20-2,30га чейин барат дейт. Бул азыр канча могу? Азыр эми 1,5 кенен бар го моголор. Азыр могу жер менен келип атты карайсың. Менин боюм 1,71 да. Азыр 1,5 болуп калды го эми. Буга чейин келип атты. Көнүп калган экен да, сизди көргөндө. Кубанат окшойт. Жем суу берген кишиге. Кимиси тентекмин? Көтөңүдө бизде жок экен. Бири-бирин туура берет экен булар. Бирөө мен ташыдым анан бири-бирин иштеп турушат экен да, жалгыздан болбойт. Арттан сөз басат. Ошондой жерлер бар экен. Ден соолугуна байланыштуу баягы дарылануу анан ушунун жумурткасынан да ичип атам. Анан эми балдарга берип атабыз жанакы витамин көп экен да, мындай кичинекей болгондон көп витамин бар экен да. Сууга алып балдарга берип атабыз. Аң сезимдерин өтүшү, толку бою, эчсе көп дары экен да. Интернеттен карап алып анан кой өзүбүз сатып алып пайдалангандан көрө биринчи багалы анан багып көрөбүз деген. Биринде эле башым эле убакыт өтүп кетти да, чыгартып алып анан жеп баштап пайдаланып. Бөдөнөгөчү кадимки эле жем берип атасыздар туура? Бөдөнөгө эмеден Бишкектен апайым жемдерди даярдаган Оазис Агро деген жер бар, ошол жерден алдыртып анан беребиз. 33-34 сомдон болуп атат анан. Бияктан да кошумча арпа, буудай, жүгөрү, чөп аралаштырып анан. Могу жемдер. Анан 3 мал салып берип коебуз. 3 маалы? 3 мал деп өздөрү чачып жейт экен жемдичи, чачышат экен да. Ошон үчүн мону жасап койгон. Чачылбай ичине түшүп кетсин депчи. Пакетиге ичине азыраак болсун депчи. Туура эле. Болбосо жердин баарына булардын чачып айлантып жешет экен да. Суусун болсо булар деген сууну көп талап кылат экен, сууну көп ичишет экен. Буларбы? Сууну көп ичишет экен да. Сууну тиги өксү кылбаш керек экен. Суу өксү болсо эле чурулдап эле жандар тынбай бири-бирин чокулап ошентип экен да. Анан суусун өксү кылбай анан постоянно күйүп коюп турат анан тиги. Эми буну кандай температурада багыш керек экен? Мунун температурасы негизи өздөрүнүкү булар температурасы жогору келет экен, бөдөнөнүкүчү буларга өтө ысык. Кереги жок экен. Салкыныраак жерде болуш керек экен. Аба алмашып салкыныраак жерде болсо өтө экен да. Суук жерлерде эле башат экен. Жаңы азыр ушуну колго алып багып башташпадылар. Баягы тоокун чоң жумурткасын кууруп кое жеп көнүп алганбыз да, бул өзү кичинекей болгону менен витамини көп экен да мындачы. Ошону өзүбүз багып көрөлү, сатып алып жеп дарылангандан көрө өзүбүз багалы дагы ошону пайдаланалы. Азыр ошо могу жерде 130 бөдөнө бар азыр. 130 да? Могу 2 ярустагылар жумурткага кире элек майдын башында берип баштайт да. Азыр могу 2 могу эмедегилер берип атат да жумуртка. 3 баруу да бар ошо. Булар эркектери чыгылдап турат го. Эркектерин сайрап турушат да. Санын көбөйтүп алсак элге баягы таза продукция дейм. Шаардан алдыртып келип бир топ киши жеткен, эми азыр айтып атсак өзүбүздөн алганыбыз жакшы болот. Буюрса көбөйсө ошолорго арзаныраак баада өздөрүнүн жеминен жетип актагыдай кылып керек дейбиз да. Могу бирөөсүн өлтүрүп алдым демесиз ургасын. Муну жалгыз кантпак атасыз эми? Жалгыз жемдерин Мындай жалгызсырап аткан окшойт, жалгызсырап жемин убагында, суусун убагында берип коюп атам. Анан ошо жумурткаларын алдыртып келсем, анан буюрса көбөйтөм мунун да 40 голдукундагычы. 40 гол менен кекиликтикине ошо заказ бергем. Май айында болот, ошондо алып келип инкубатордон үйдөн эле өзүм эле чыгарып анан санын көбөйтөм да. Жок, негизи муну жапайы да эме. Бакса болот бекен колго. Болот экен, Баккандар бар экен. Өзүнүн тиги сетка менен кененирээк турган жерин шартын түзүп коюп анан бакса.
Жұмыртқа, эме инкубатордан чыкканда жүзө бербейт. Эмне үчүн сол жұмыртқа бербейт? Жок. Башка берет, э? Yok, баспайт деп коет мешітті. Баспайт деп коет. Жұмыртқа бағытындағы деп еме қылған балдар. Жұмыртқа бағытындағы деп Хайлайн Соня деп коет екен пародасы. Ошондой деп алдырып деп алып көрөлү деп атам да. Жұмыртқа деле табылбай атпай кымбат болуп басчы. Анан 4 жакшы өзүнүн нормасында бакса бир 4,5 айдан кийин жұмыртқа берип баштайт дейт. Анан ошону байкап көрөлү деп атам. Кандай болуп калат. Жұмыртқа бағытында қанша бар? Азыр монеде 100 бар жұмыртқа. Жұмыртқа. Ет бағытындачы? Ал кыргыз тооктун жұмырткаларынан саргам аякта 50 бар азыр. Аларга бир 10 күндөй болуп калды, а буларга 20 күндөн ашты. Mesela gün жылсанан чыгат. Бул кечке ба жұмырткаларын да алып келип инкубаторга салдым азыр. Көрбөсөм да буюрса алар чыкса да касты таап алып көрөм. кастагы? Аны инкубаторга салдым, шаардан жұмырткасын сатып алдырып келеличи. Анан үндүктөрдүкүн болсо өздөрүнүкүн бастырып атам. Үндүк калды үчүн. Үй канаттылары менен. Алаксып атабыз ушулар менен. Жумуштан кийин ушулар менен алаксып. Кандай Балдарды көндүрүп. кечке жумушта чарчайт экен жумушта отурам. Буларга келгенде мындай эс алачысызбы? Эми тиде кыргыз төгүш эми жем берип алаксып анан балдарды көндүрүп үйдөгүлөр жем суусун даярдап берип койсоң, суусун берип коюшат, жемдерин берип коюшат. Анан тууп баштаса баягы бир күндүк жумурткасын жемине бир күндүгүн сатып өздөрүнө керектесе деген ой максатта. Чарбаштыкка берип тапкайсыңар. Балдарды ошого көндүрө берем. Малды да багып атпайсызбы? Ана бул канаттууну дагы кошо багып көрө берем. Жакшы иш кылып атпыз бирок. Касын салгам ооба. Жумуртка бар да. Эртең менен кечкисин тиги которуп коем. Суусун тиги эметип турам. Кулап кетпейби? Жок, кулабайт өзүнүн атайын ушундай. Бул улам ушинтип оодарып коюп турасызбы? Эртең менен кечинде. Эртең менен кайра бери оодарып коюп турам да. Анан жанакы бөдөнө, жанакы тооктун жөжөлөрүн бүт эле ушуга чыгартып. Канча убакытта чыгарат экен бул жумурткаларды? Эми бөдөнөнүкү 17 күндө чыгат экен. Бөдөнөнүкүн, Тооктуку 20 күндө чыкты. Анан бул кастыкын 40 күндө ачып, негизичи. Анан буюрса майдын бир башы менен чыгат да. Төгүштүкүн ушундан чыгара алышпайсызбы? Беркинде стандарт инкубаторго салыш керек окшойт. Бул колго жасалган, Бул канча болуш керек экен температурасы? Эми 36дан 38 градус кармак. Жылуулукта, Мол бардык, өзү өчүп вентиляция болуп, мундур туура сакталса эле. Жакшы,